Ысқол жергесінде көптөгөн жылдардан бери, ондогон жылдардан бери ушул жерде туристтик сезонду, такыр эле ушу туристтик маселенин бардыгын кимдер контролдоп турду эле? Кана ошол контролдоп турган бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, уюштуу кылмышкан топтор, бандиттер, положенецтер, смотрящийлер, вор закондор каякта азыр? Андайлар мындан ары болбойт. Мына ошондо дагы айтышкан, булар менен күрөшүш кыйын, буларды жеңиш кыйын деп. Буларды жеңдик, мындан ары да жеңебиз. Биздин Кыргызстаныбызда, биздин мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ деген болбош керек. Эси кайсыл бир жерде, кайсыл бир ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү, бандиттер баш көтөрө турган болсо, мыйзамдын катаал шарттарында жазага тартышыбыз керек. Эч кандай аябоо деген болбойт. Аларга аралашып кеткен укук коргоо органдарынын, улуттук коопсуздук комитетинин кайсыл бир кызматкерлери болсо, кошо жоопко тартабыз. Мындан ары элибиз ээн эркин, өзүнүн каалаган максатында мыйзамды бузбай, ээн эркин жашоого мүмкүнчүлүк түзүлдү.